Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төраганын орун басары Качек Эсенкановдун катышуусунда Баткен областынын жергиликтүү сотторунун 2021 жылдын 1-жарым-жылдыгындагы ишмердүүлүгү боюнча онлайн кеңешме өткөрүлдү. Кеңешменин ишине областык соттун судьялары, шаардык жана райондук соттордун төрагалары жана судьялары катышты. Кеңешмени Баткен областык сотунун төрагасы Гүлмира Кожобекова ачып, күн тартибиндеги карала турган маселелерди белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө белгилүү болгондой, облустун аймагындагы соттор тарабынан 2021 жылдын 1-жарым-жылдыгында бардыгы болуп 2189 иш каралган. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жазык иштерин кароодо апелляциялык инстанцияда бузулган иштердин саны өскөн. Ал эми жарандык жана экономикалык иштерди кароодо иштин сапаты өткөн жылга салыштырмалуу кыйла жогорулаган. Ал эми Баткен областынын административдик сотуна 115 административдик иш түшкөн, анын ичинен 34 иш чечим чыгаруу менен каралган. Кеңешменин соңунда облустук соттун төрагасы Гүлмира Кожобекова күн тартибинде турган өзөктүү маселелер менен бирге эле медиаторлор менен карым-катнашта иш алып барууну, документацияларды тактоо, АИС системасында иш алып барууга өзгөчө көңүл бурууну жана сот адилеттүүлүгүн ишке ашурууда мыйзамдардын талаптарын сактоону эскертип, кесиптештерин мыйзамдын чегинде адилеттүү иш алып барууга чакырды.